Erkekler özgöчө ehramsız киргизбейт астыначы. Ошондуктан эгер 3-этаждарга, чоң өйдөңкү этаждарга киргизсе кириңиздер, болбосо анда эхрам байлап киришке туура келет да. Аял кишилерге Кудайга шүгүр бемурал кирип атат. Баягы Мадинада аял кишилер үчүн кыйыныраак болду го, Рауда жакчы, Пайгамбар салам айткан жак. Буякта кеңирчилик болду силерге. Бул Аллах Тааланын бир жагынан берген атчылыгы да. Эркек кишилер эгерде астына кирип ибадат кылууну кааласаңыздар, анда эхрам байлап киресиздер. Анан бир маселени айтып коеюн. Сиздерге бир оңойчулук болуп калсын. Умра кылууну кирип туруп, эхрам байлап кирдиңиздер атайынчы. 7 жолу айланып туруп умранычы. Сафа Марвага өтпөй туруп, кошумча таваф кылсаңыздар боло берет иншалла. Дагы бир 7 жолу айланып, бул тавафта. Дагы 2 рекат намаз окуп туруп, кирип Сафа Марваны бүтүрүп, умраны бүтүрүп койсоңуздар болот. Себеби көпчүлүктөн ушул нерсе келет да. Мен Кабанын жанында айлангым келет дегенгечи. Күчүңүздөр жетсе ошентиңиздер. 2 жол таваф, 1 жол Сафа Марва. Сафа Марва. Ошондо бир умра, анан бир таваф болуп калды кошулупчу. Умрада ham, тавафта ham 2 рекат окулабы? Экөөнүнөн кайсы гана таваф болбосун 2 рекат окулунат. Bir aylanıp, jet aylanıp. Ha? Namaz. 7 жол айланып, анан Сафа Марвага чыгып кетесиз. Азыр биз кече таваф кылдык да. Таваф кылдык. Şu 7 жол айланып туруп эле 2 рекат намаз окуп чыгып кеттик. Ошондой эле. Так, баштар элем. Бисмилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Жана Аллах Таалага мактоо айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар айтабыз. Урматтуу жамаат, биз Рамазандын 18-нчи күнү Суласа 2-нчи күнү 1443 жылы турабыз хижри боюнча. Пайгамбарыбыз хижрат кылгандан бери, хижри эсеп боюнча 1443 жылы Рамазандын 18-inde. Ал эми биздин милади эсеп боюнча Иса пайгамбардын туулган күнүнөн баштап эсептелген милади эсеп боюнча 2022 жыл 19 апрелде отурабыз. Аллах Таала сиздердин кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Биз Мекке шаарында, харамдын территориясында, харам чегинде турабыз. Жана умра амалын аткарып бүтүп, кошумча сабактар менен, тавафтар менен жана таравих, орузо менен ибадатта турган кезибиз. Аллах Таала сиздердин кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Биз бул жака башка бир максатта келген эмес. Бир гана максат ибадат иретинде келген. Башка бир максаттар жок болгон. Себеби бул жерде башка нерсе кылайын дегенге мүмкүнчүлүк жок. Жумуш кылайын десең башка кылат. Сиздер баарыңыздар Аллахтын ыраазылыгын табуу үчүн келгенсиздер. Болуп дагы Рамазан айында келдиңиздер. Рамазанда бир моментте ушундай болуп көрбөгөндөй соопка ээ болуп атасыздар. Аны сиздерге мен түшүндүрүп бере албай турган деңгээлде. Биринчиден айта турган болсок, туугандар, сиздер Рамазан айында умра кылып атасыздар. Рамазан айында умра кылуу ажылык кылганга барабар. Ал деген сөз Рамазанда умра кылса, ажылык кылып койду эмес. Ал ажылык фарызы аткарылыш керек, моюндан аткарылыш үчүн. Бирок ажылык кылганда адамдар канча соопка ээ болсо, куду ушундай соопка ээ болуп атасыздар. Ушундай ээ болдуңуздар, себеби умра кылдыңыздар да. Анткени пайгамбарыбыз айткан, Рамазанда умра кылуу ажылык кылганга барабар. Башка бир хадисте бир аялга айткан пайгамбарыбыз, ажылыкка келе албай калдым деп суроо узатканда айткан, сен пайгамбар салам ажылык кылганда ошо жылы пайгамбар менен бирге ажылык кыла албай калган. Мен ушинтип ажылык кыла албай калдым деп өзүнүн көйгөйлөрүн айтканда пайгамбарыбыз айткан, сен Рамазанда умра кылгын, анткени Рамазанда умра кылсаң, мени менен ажылык кылгандайга барабар болот деген. Сиздер пайгамбарыбыз менен бирге ажылык кылгандай сооп алдыңыздар. Аллах Таала кабыл кылсын. Бул экинчиси, кимдин атынан умра кылам десеңиздер, бадал кылыпчы. Ошолор дагы пайгамбарыбыз менен ажылык кылгандай соопка ээ болот. Умрага жана ажылыктын сообуна ээ болот. Андан кийинкиси, күн сайын мешитке барып атасыздар, харам мешитиндечи. Ал жерде окулунган намаз 100 000 эсе көп сооп болот. 100 000 эсе көп. Жөнөкөй Кыргызстанда окулган мешитке караганда, жөн намазга караганда 100 000 эсе көп сооп. Ошого элешип атасыздар. Таравих, мисалы, Кыргызстанда окуган таравихка караганда ал жерде окулган таравих 100 000 эсе көп сооп. Ошондуктан сиздер умра кылам десеңиздер, таравих учуруна кылбаңыздар. Биз биринчи келгенде бир сөз менен айтканда мажбурда болуп калдык, келип туруп таравихтен кийинкиге кармайын десе кыйынчылык. Ошондуктан таравих учурунда умра кылдык.
Эми сиздер умра же башка ибадат кылам десеңиздер тавафтычы, таравихти өз убагында окуңуздар. 100 000 таравихтен жакшыраак. Тагыраак айтканда бир 80-90 жыл таравих окугандай эле соопко ээ болосуздар. Бир эле неме кылсаңыздар. Ушул келгенден кеткенге чейинки таравихке катышсаңыздар. Анан пайгамбардын айткан хадиси бар да бугачы. Акса мечитине, бул Фаластинада Акса мечитинде окулган намаз 1000 эсе көп сооп, башка жакка караганда. Ал эми пайгамбарыбыздын мечити Набави мечитте 10 000 эсе көп сооп болот. Ошол соопко ээ болуп окудук 5 убак. Ал эми биздин пайгамбарыбыздын ушул Ал-Харам мечитинде, Каабадагы мечитте, мечиттин аты Ал-Харам. Ал-Харам деген урматтуу деген мечит. Урматтуу мечитте окуу 100 000 эсе көп сооп болот. Биз окулунган таравих, 5 убак намаз, андан башка нафилдердин бардыгы 100 000ге барабар болуп эсептелинет. Анан ага кошумча таспихтер, сооптуу иштер кылынган, мисалы бирөө ооз аштырып ифтар берген болсо, же болбосо кандайдыр бир адамдын бир ынжыктыгын көтөрүп койсо, туура эмес сөз айтса, мейли биз харам тууралуу сабыр кылып койсо, ошонун сабыры дагы 100 000 эсе көп болот. Алымдар айткан, 100 000 эсе намазга айтылган, ошого салыштырмалуу башка амалдар дагы 100 000ге барабар болот деген. Башка бир Кыргызстанда бирөө жаман сөз айтып койсо, ого сабыр кылып койсо, бир сооп болсо, бул жерде сабыр кылып кою 100 000 эсе сооп. Ошон эле тетириси бирөө менен туура эмес иш жасаса, ошого жараша күнөө болот. Анткени харам территориясында турабыз. Бул жерде бирөөнү тилдеш, урушуш, жемелеш арам эсептелинет. Бирөөгө дошту көтөрүп коюш дагы арам эсептелинет. Себеби бул харам территориясында турабыз. Ал эми башка жактарда кээде учуру келгенде, мисалы туура эмес кетсе ордуна коюп койсо, эгерде чектен чыкпай болот, бирок бул жерде ордуна коюп койууда тыюу салынган. Ошондуктан сиздердин суранарыбыз, бул жерде жүргөндө ибадатка кошо кээ бирки ынжыктарга сабыр кылабыз бири-бирибизге. Анткени биз адамбыз, кемчилдиктүүбүз. Иннал инсана лаканут, чындыгында адам жакшылыкты билбейт деген Аллах Таала. Биз ушундай жаратылганбыз. Биздин кемчилдигибиз. Дүйнөгө ушул кемчилдик менен сыналабыз. Ошол учурда биз инсанбыз, дагы жаныбызда башкалар инсан. Сиздердин жакшылыгыңыздарды билбей, туура эмес сөздөрдү айтса, Аллах Таала айткан ушундай, биз сабыр кылып көрөлү, соо болобуз. Аллах Таала бизге кабар берип атат. Адамдар жакшылыктарды билбей калат, туура эмес сөздөр айтып алат деп айткан. Ошондон биз сабыр кылайлы. Эсептеш керек болсо, баары эсептешип алабыз Кыргызстанга барганда. Бул жерде иншалла сабыр кылыңыздар. Сабыр кылган нерсе мен суранган үчүн эмес, Аллах Таала талап кылгандыгы үчүн. Арбетте сообун биз бербейбиз, Аллах Таала берет бул нерсени. Андан кийин сиздер бул жерде айта турган нерсебиз, бул жеке умра жетекчи катары сиздерден талап кылайлы. Гостиницада курсакты тойгозуп, уйкуну кандыргандан кийин бул жерде болбоңуздар. Ушул жерде мисалы көбүнчө расписание ушундай болуп калат. Түнү менен ошол харам мешитинде болуп калат көпчүлүкчү. Бамдат намазды окуп келет, уктап дем алат, пешимди ойгонуп антке чейин пешимге үлгүрбөйсүздөр да, сөз берде окуй атасыздар. Окуп бүтүп сабакка катышыңыздар, андан кийин харамга кетиңиздер. Умра кылгандар умра кылыңыздар, таваф кылгандар таваф кылыңыздар. Харам мечитинде отуруп алып жөн Куран окусаңыздар болот, таспих айтсаңыздар болот, ушул жакта болуңуздар. Эгерде ифтар ал жакта болуп, бул жакта келиш керек болсо, бу жакка келиңиздер, андан кийин кайсы убакыт болсо ал жакка барыңыздар, сураныч. Анткени убакыт чектелүү, эртең эле биз кетип калабыз. Кече бир жамаатты узатып келдик нар жактан. Бардыгынын өкүнүчү, эми бардык деп айта албайбыз, арасынан өкүнбөгөндөр болсо керек, көпчүлүк убактыбыз аз болуп калды дегендейчи. Биз эң көп убакытка келдик 29, бирок ошентсе дагы бизге аздык болуп калат. Себеп түшүнгөн адамдар үчүн. Анан умранын келген убакытта сиздерге бир артыкчылыктарын бир сыр айта турган болмосок, Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам умраны эки жихаттын бирине кошуп айткан. Биз ислам бизге сахабалардын ушундай бир жол басуусу менен, аракети менен, канчалаган сапар тартуусу менен, жихаты менен келип келген. Ал эми умра ошол жихаттардын бири. Ахадал жихатайн деп айтканда, бул эки неменин ортосуна коюп берген. Анан умранын кайра умра кылуунун артыкчылыгын айткан, сиздер араңызда да көпчүлүгүңүздөр баягы кайрада умра кылгансыздар да. Ал умра, бул умра экинчи бир умранын ортосундагы күнөөлөрдү кечириши тууралуу айткан. Бир умра кылдыңыздар, арадан дагы кеткенге чейин өзүңүздөр үчүн дагы бир умра кылсаңыздар, ортодогу кетилинген ката кемчилдиктердин
каффараты болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-умра илал умра каффаратун лима байнахума." Умра экинчи бир умранын ортосундагы ката кемчилдиктерди өчүрөт деген. Ката кемчилдиктер деген, күнөөлөр дегени кичинекей күнөөлөр. Ал эми чоң күнөөлөр сөзсүз түрдө тооба зарыл болуп эсептелинет. Андан кийин умра кылыш. Сиздер келип умра кылдыңыздар, эки нерсени кетирет. Кедейликти кетирет жана күнөөлөрдү кетирет. Кимдин финансалык проблемасы болсо, же кимдин бир бандан башка бир көйгөйлөр болсо, же оору көйгөй болор, ошолордун бардыгы умра себептүү кетет. Жана ошондой эле кимдин дебейбиз, көпчүлүк баарыбыздын эле күнөөкөр пендебиз. Күнөөлөр бар, күнөөлөрдүн кечиришинде бул умра себеп болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Таби'у байнал хаджи вал умра фа иннахума янфиянил факр ва зунуб" деген. Силер ажылыкты жана умраны көп кылгыла, бирин артынан бирин кылып аткаргыла. Анткени ушул ажылык менен умра адамдын муктаждыгын жана күнөөлөрүн кечирет деген. Башка бир хадисте ушул хадисти айтып туруп, куду заңдаган нерсени, заңды кетире турган өзүнүн нерселер бар го, баягы не деп коет бизде, наждак деп коет го. Ошентип ошо тазалаган сыяктуу эле адамдын күнөөлөрү бар, бирок умра ошол нерсени тазалап турат. Сиздер азыр умра менен эки көйгөйдү чечип алып атасыздар. Биринчиси күнөөлөрдүн кечирилишине себеп кылып атасыз, күнөөлөрдү кетирип атасыздар. Экинчиси көйгөйлөрдү. Ошондон айтканга умра кылуу байлыктын келишине себеп болот деген. Чындыгында көп акча сарптап келдиңиздер, ошол сарптаган акчаңыздар 10 эселеп, 100 эселеп кайтат аркасынан. Муну биз көрүп атабыз. Эч бир умрага келип мен кыйналып калдым деген адамды дагы деле уга элекпиз, укпайбыз дагы, анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убада берген. Бул кедейчиликти, муктаждыкты кетирет деген. Аллах Таала сиздердин умраңыздарды жана ушул кабыл кылсын. Бул хадистерди биз мурун айтпайт болчук. Азыр келип айтта, сиздер умраны кылып аткардыңыздар. Сиздер эки жеңишке жеттиңиздер. Биринчиси күнөөлөрүңүздөрдүн кетирилишине себеп болду, экинчиси муктаждыктардын, кедейликтин кетишине себеп болду. Жана биз жана айткандай эле бул умраны кичүү ажылык деп аталган. Атап келебиз го биз Кыргызстанда ошентип. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ордунда дагы сахабалар буну хаджул асгар деп аталган, кичинекей ажылык деп аталган. Анткени ажылыкка эле окшош. Ажылыкта аткарылган иштердин бардыгы ушул жерде аткарылат. 7 жолу таваф кылынат, Сафа Марвада жүгүрүлөт, жана эхрамга кирилет, чач кырктырылат. Бул ажылыкта аткарылган амалдардын бардыгы. Бир гана нерсеси калат, ушул Арафат тоосуна чыгыш. Аллах насип кылган болсо, ошол эгер жол эгер биз ачылып калган болсо, азыркы күндө ошол Арафат жак Мина ремонт болуп атат. Быйыл ажылык ачылат деген өкүм чыккандыктан алар ал жакты ремонт болуп атат. Биз иншалла насип кылган болсо, айтты өткөрүп, ооз ачылгандан кийин жолдор ачылган болсо, ажылыкта кайсы жерге барсак ошол жерлерге барабыз. Сабакты жерлерин өтөбүз. Мына бул Арафат деген болот. Мына бул жерде мынанча убакытта мынчакка чейин туруш керек деп бүт бул жерде кылынган артыкчылыктарды айтабыз. Андан бери келгенде Муздалифаны, андан кийинки Минаны, андан кийин шайтанга ташаткан жамарат бүттүгүн көрсөтөбүз насип кылган болсо. Эгерде жол ачылган болсо, себеби мындан кийин мурдагы сапарларда аткарып эле жүргөнбүз. Мында азыр ремонттор болуп атат, себеби 3 жылдан бери ажылык болбостон аябай бир эмелер чыгып кеткен, бузулуп, чатырлар ремонтко муктаж болуп калган. Иншалла насип кылган болсо, ал жактагы ачылат. Анан быйыл ажылык болот дегендиктен катуу даярдык болуп атат, аны көрүп атасыздар. Муну бул харамдагы адамдарды көрүп, биздин ажылар бир аз кысылып, кыйынчылык болгонуна бир өкүнсөк, адамдардын көптүгүн аябай сүйүнүп атабыз. Бир ар ай сайын келген адам катары айтабыз, бир ай мурда дагы мынчалык эмес болчу да. Андан мурдагы айда андан дагы аз болчу, аябай аз болчу. Харамдын ичинде жүргөндө мындай өзүң адамдарды мындай эле карап таап алат элең. Адашуу деген нерсе болбойт эле. Азыр ушунчалык адам көп, ажылыкта дагы мындай адам болгон эмес. Бул бир сүйүнүч. Мурда 2019-жылы Рамазанда умра келгенде да мынчалык адам көп болгон эмес. Рамазан умрасында дагы мурдагы жылдары мындай болгон эмес. Буга эмнени кабар берет билесиздерби? Буга быйыл ажылыкка болот деген белги болчу, даярдык болчу. Балким биз буга мүмкүнчүлүк салып келбесек дагы канча жылдан бери күтүп аткан мусулман бир туугандарыбыз ажылыкка келет. Ошондуктан бир жагынан адам көптүгүнө биз кыйынчылык деп сезсек, экинчи жагынан сүйүнө берели. Башка бир тууганыбызга быйыл фарз болгон ажылык иншалла ачылып атат. Ага бир ай мурда Визаратул хадж ажылык министрлиги жарыя кылган. Быйыл саякунул хадж би а'дадин кабир деп жарыя берген. Быйыл өтө чоң көлөмдө ажылык болот депчи.
Насип кылган болсо ажылык болот. Дуа кылыңыздар. Ушул бойдан кетсин. Кайра экинчи ирет бул кайталанбасын. Анткени бул коронавирус оорусун шылтоо менен канча жыл ажылык болбоду. Биринчи жылы болбоду, экинчи жылы Саудия мамлекетинин өзүнө гана болду. 1000 адамга ажылык. Быйыл насип кылган болмосо 2 миллион адамга ажылык кылганга мүмкүнчүлүк берген. Аллах насип кылсын, бардыгы аткарылсын иншалла. Ошолордун аткарылышына сиздердин да салымыңыздар болуп калсын, дуа кылыңыздар. Анан сөздүн акыры, бул жерде дуа кабыл болуп турган жерде отурасыздар. Дуа кылыңыздар. Анткени биздин муктаждыктар аябай көп. Жакын бир туугандарыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз, биздин балдарыбыз, неберелерибиз көпчүлүгү Аллах Тааланын өкүмүн тааныбай жүргөндөр көп. Дуа кылайлы. Сиздер ушундай бир мүмкүнчүлүктө отурасыздар, дуалар кабыл боло бере турган. Эң биринчи мүмкүнчүлүк сиздер сапардасыздар. Аллах Таала мусафир адамдардын дуасын кабыл кылат. Өз элиңиздерден келип бул жакта отурасыздар. Бул жерде ар бир кадам сайын бир муктаждык турат. Аллахка дуа кылыңыздар. Экинчиси сиздер Аллахтын ыйык жери, харам территориясына турасыңыздар. Ушул жерде дуа кылыңыздар. Үчүнчүсү сиздер умра кылып атасыздар, ажылык кыласыздар. Харамга кирген убакта дуалар кабыл. Ошол убакта дуа кылыңыздар. Төртүнчүсү эң дуа кабыл болуп турган учур Каабаны жанында айланып аткан учурда. Сиздер ушул ибадат эң ыймандын көтөрүлүп аткан жер. Ыйман көтөрүлүп, Аллахка ушундай жакындап турган убакыт, ошону менен бирге ибадат аткарылып аткан убакытта Аллах Таала дуаларды кабыл кылат. Дуа кылыңыздар. Жана эң жакшы бир ибадат кылган нерсе бул жердеги жашоо сапарда болгондуктан Кыргызстандагыдай эмес. Сиздер кээ бирки кыйынчылыктарга сабыр кылып, дуа кылып атасыздар. Ошолордун дуалары кабыл. Анткени Кыргызстанда болгондо мына чоң энелерибиз, эжелерибиз кыздарыңыздарга, неберелериңиздерге, келиндериңизге чай куй деп эле отурат элеңиздер. Азыр бул жерде ар ким өзүнүн тамагын өзү кылып, бу жерде аталарыбыз тойлоп, аштап, ар бир ай сайын саморого барып эле жүрөт элеңиздер. Азыр бул жерде ушул жердин тамагы менен сэндвич жеп, бул немелердин тоогун жеп эле жүрөсүздөр да. Буга сабыр кылып атасыздар. Ушул убактагы дуалар кабыл. Жана мындай кыйынчылыктарыңыздар бекер кетпейт. Анткени Аллах Таала وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ деген. Кимде ким таква болгон болсо, жана сабыр кылган болсо, Аллах Таалалардын сообун текке кетирбейт деген. Сиздердин сообуңуздарды Аллах Таала текке кетирбейт. Аллах Таала өзү убада кылган. Аллах Таала бардын үй-бүлөңүздөргө тынччылык жана береке берсин. Кылган ибадаттарыбызды Аллах Таала кабыл кылсын. Аллах Таала алдыбызга койгон кандай жакшы максаттар болгон болсо кабыл кылсын. Бул аба бир дуа бериңиз. Ибадатыбыз бардыгыбыз ушундай Аллахтын ыйык жерине келдик. Аллах Таала биздин кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Биздин үй-бүлөбүздүн бардык үй-бүлө ушул жакка келип насип кылсын. Бир дуа бериң ушул адамдарыбызга. Илах амин. Бардык мактоолор, маталыктар, хамды саналар Алла Таалага гана болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху ал заттын билесиге, анын сахабаларга Аллах өзүңдүн дагы периштелериңин салам салаваттар болсун. Эй жараткан эгем, биздерди мана шетке өзүңдү байтыңа алып келгенге эсепсиз шүгүр кылабыз. Я Раббым Аллах, биз сенден сурайбыз. Канчалаган мусулман бир туугандарыбыз, ата-энелерибиз, ака-укаларыбыз көпчүлүк динден кабар жок. Жашообузга толук дин берген. Динде сен бактылыкка койдуң, Я Раббым Аллах. Бактылык байлыкта эмес, илимде эмес, илимсиздикте эмес, кембагылыкта эмес. Жашоодо толук дин болсо ошондо гана бактылуу болот экенбиз. Жашоодо толук бактылуу болойлук. Я Раббым Аллах, өзүңдү өкмүңдү аткаруучулардан, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды сүннетиге амал кылуучулардан болойлук. Мана шекке келгенден кийин вакытты теке кетирбестен жакшы амал кылышлыкты өзүңүздөргө насип кылын. Амин. Аллаху акбар.